Söz Madumarov Adakan Kimsanbayev'e verildi. Düşünüş керек de. Madumarov bütün Kırgızstan. Kimingizler жооп бересиздер? 20 milyon сом төлөп бердик былтыркы жылы дейсиздер. Айтыңыздарчы, бир 3-4 чоң төлөмдөрдү. Кайсы тармакта, кайсы багытта? Кимге? Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен төлөп берген жок. Бул бюджетке эмес, керектөөчүлөргө кайтарып берген. Мен ошону сурап атам. Кимге төлөп бердиңиз? Эмне максатта, кайсы тармакта? Мисалга алсак, көбүнчө акыркы кайрылууларда жанагы техникалык табарлар, бул мобилдик баягы жанагындай телефондор боюнча бир топ кайтаруу берүүлөр болду, акчасын керектөөчүнүн талабы боюнча. Андан сырткары кээ бир студенттерге баягы вуздарга кайтаруу берүүлөр болду, керектөөчүлөр ошол студенттерге кайтарып берүүлөр болду. Мында жооп берип атканда аракет кылгыла таза сүйлөгөнгө. Кече эле мамлекеттик тилди сүйлөдүк, мына жерде сүйөрмандар отурат мамлекеттик тил жөнүндө. Таза сүйлөп атабыз. Ой, азамат. Мына соңку кездерде Бишкекте кадимки көрүнүш, айылдарды айтпайын. Электр жарыгын өчүрүү. Кайра күйгүзөсүңөр, ошондо канча муздаткычтар күйүп кетет. Канча телевизор күйүп кетет. Ошого канча төлөп бердиңиздер? Адам Имсанбаевич, бул жерде биз кайрылуу болгондо гана баягы ар жерди текшерип, же бир өзүбүз барып андай иш аракеттерди жүргүзбөйбүз. Биз кайрылуу болгондо гана өзүбүз мыйзам чегинде кароолор жүргүзөбүз. Электро жанагы сиз айткан маселе боюнча биз карап көрөйүн, биз сизге толук маалыматты берейин. Бир топ кайрылуулар бар да, арасынан берейин канча болгонун. Ушуну мен экинчи жолу сурап атам, мен муну биринчи жолу сурап аткан жокмун. Бизге биринчи жолу айтып атасыз, биз беребиз. Андан сырткары энергетика министринин алдында дагы өзүнүн департаменти бар, алар да иш алып барат да, ошолордон тактап толуктап берели. Урматтуу кесиптештер, биздин жарандар өз укугун билбегендиктен кайрылбайт сиздерге. Эгер сиздер байма-бай чыгып, жарандардын мыйзамдык укугун айтып түшүндүрүп турсаңыздар, сиздерге кайрылуулар өтө көбөйүп кетет. Сиздер андан коркосуздар. Сиздерге ал ыңгайсыз. Ошондуктан мен сиздерден сурап атканым 20 миллион сомду сиздер жалаң ушул чөнтөк телефонго гана төлөп атпсыздар. Башка керектөөчүлөрдүн укугу бузулган жокпу биздин Кыргызстанда? Жок, бул жерде мен мисал иретинде айттым. Бир топ жагдайлар бар. Мисалы үчүн ошол эле холодильник алып алып, ал жагын телевизор аппаратын алып алып, башка бир топ товарларды алып алып кайтарган учурлар бар да. Бул керектөөчүлөргө кайра эсептешүүлөр, кайтарып берүүлөр да, ошону айттым, мисал келтирип. Керектөөчүлөрдүн мыйзам боюнча укугу кыймылсыз мүлккө да бар, туурабы? Бар. Канчалаган жүздөгөн миңдеген кыргыз жарандары батир алып алып, батирлерди жаракка кетип, күйүп отурушат. Алар кимге кайрылуусу керек? Бул жерде алар Гостройго кайрылса болот, анан бизге дагы кайрылган учурларда биз Гострой деген мамлекеттик курулуш. Мамлекеттик курулуш органына кайрылса болот, андан сырткары бизге дагы кайрылган учурларда биз алардын укугун толук кандуу коргоо берүүгө аракеттерди жумшап атабыз. Мен анда Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылам. Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары. Батирим сынып калды, жаракка кетти, пайдубалынан жаракка кетти, суу агып атат деген батир ээлери биздин ушул мамлекеттик кызматка кайрылыңыздар. Толук түрдө кайрадан акчаңыздарды кайтарып алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Жогорку кеңештин эшигин улам каккылап, арыз жазып, ушундайлар көбөйүп кетти. Сиздер өзүңүздөр дагы демилге көтөрүп кайрылышыңыздар керек. Түшүндүрүү иштери деген сөздү жакшы айтасыздар, ушуну жүргүзүшүңүздөр керек. Кимдин ким батир алгандан кийин ушундай жараксыз турак жай болуп калган болсо, кайрылыңыздар. Биз сиздердин кеткен чыгашаңыздарды төлөп берүүгө милдеттүүбүз деген маалыматты сиздер беришиңиздер керек. Ошондо жанагы сиз айтып аткан кургуучулар дагы коркот, чочулайт. Анан ошону сапаттуу курууга сиздер көмөкчү болосуздар. Жакшы ишке себепчи болосуздар. Сиздер деле Бишкекте жашайсыңар да, укпай атасыңарбы? Канчалаган батирлер жаракка кетип баратат? Канчалаган батирлерден суу агып атат? Билесиңерби ошону? Угуп атасыңар да, көрүп атасыңар, тойго барасыңар, Куран окуткан жерге барасыңар, элден угуп атасыңар да ошону. Эмне үчүн ушу маселени көтөрбөйсүздөр? Адам Имсанбаевич, бул маселелер көтөрүлүп эле келет.
биз кайрылган учурда дагы бир жолу айтайын, биз кайрылган учурда кара беребиз. Бүгүнкү күндө ролик дагы кетип атат, түшүндүрүү иштери да жер жерлерде жүрүп атат. Бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү жагы дагы ошол талаптан чыккан. Буга чейин мониторинг деген жок болчу. Азыр киргизип, мониторинг деген ыкманы сиздер колдоп берсеңиздер. Ошол жакта дагы салым кошолу деп атабыз. Эл окубаган гезиттерге, эл көрбөгөн телекомпанияларга бербей, популярдуу маалымат каражаттарына бериңиздер. Жарайт.